байкуш дагы өзү болсо өз жумушун кылып. А мен байкуш эч кимге керексиз буюмдарда эле калдым. Сиз барда мен ар кайсы каалаганымды алып жеп, каалаганымды кийип, бүтүн кийим менен барчумун. Тамактын таттуусун иччүмүн. Тамактын бир дагы азыр таттуусу эмес, ысыгы да жок. Апаке, мен сизди сагынып кеттим. Эмне үчүн мени жалгыздыртадыңыз? Эгерде сиз бар болгондо мунун баары кайталанбайт эле. Байкуш, тигине карасаң, денеси деле карабайт. Чумчаканы колуна көтөртүп койгон. Ошону айтсаң, өлгөндөн өзүнүн шору дешчү эле. Байкуш балага эле кыйын. Ай, апаң каякта? Ай кыз, кечке жоголдуңбу бир суу үчүн? Дагы шишип көп ыйлап келген тура, кимге даттандың? Бас, саксайбай үйгө кир. Ай, болду чейми. Асылган ушу денедей кыз болду го. Сен элесиң да кичине мээримиңди төкпөйсүңбү? Мектептен да чалышты. Түнт болуп сабактар да начарлап кетипти. Эмне, ушунун баарына мен күнөөлүү экенминби? Же үйдөн кыйратпайсыңар, же тияка барып иштебейсиңер. Мен жок болсом жүрмөксүңөр экөө тентип калаада. Ушунун баарын кылаткан мага рахмат айтпайсыңарбы? Тажатты ушулар. Тура кой кызым, ыйлаба. Ушундай ачуу турмушту курбегер атаңды кечир, Акмар атаңды кечир. Энең байкуш өлбөгөндө ушул күндү көрөт белек. Кечир кызым мени.